Достор, кучагын кенен жайган трак бизнеси андагы кыргыздар, трак жууган, адал эмгекти, мээнетти талап кылган кыргыздардын компаниясында кыргыз жигити иштейт. Ал 4 ай мурун Мексика жолу аркылуу келген. Бүгүн бизге дал ошол татаал оор жол тууралуу өзүнүн адал эмгекти талап кылган жууп тазалоо клининг жумушу тууралуу кенен айтып берет. Саламатсызбы? Кандайсыз? Сиздин колгабыңыз даяр экен, ишке киришиптирсиз. Ишке киришебиз анда. Бүгүн мен Урматка жардамчымын. Эмнеден баштайбыз? Мунун ичи өзүнчө эле бир чоң склад экен. Ооба, бияка полный керектелчү оокаттан салып алганбыз. Ошо келебиз, тракты ачабыз, ичин карайбыз бир сыйра. Эмне кылабыз деген, Биринчи пакет алабыз. Ичиндеги болгон кереги жок оокаттарды салып сыртка чыгарып таштайбыз. Жууш үчүн. Жууш, тазалаш үчүн. Достор, мындай таза тряпкалар экен, колдонулган тряпкалар өзүнчө. Бул эмне, Урмат? Бул генератор. Бул эмне кылат? Бул тракторда кээ бир жерде батарейка жок болуп калат. Ошондо бул генераторду кошуп, биз плюс эткенге бул жардам берет да, ток бөлүп берет бул генератор. Так, буларды алабыз. Бияка бир пакетке салып алабыз. Ичинде химиябыз даяр, жууп турган шампуньубуз бар, тряпкаларыбыз бар, щеткаларыбыз бар, мындай оокаттарыбыз бар, бүт бар даяр. Ушуну менен кирип ичин жууйбуз. Негизи эле автоунаанын ичин жуурда мен Америкада байкадым, атайын жууп беришпейт экен. Бул идея кандай келип, кыргыздар бул бизнести эмнеден улам баштап калды болду экен? Бул трактын ээлери, айдоочулар жумушта чарчап келишет. Анан чарчап келген себептен бизди чакырат, биз келип таза жууп беребиз. Биякта влажный уборка жок да, негизичи. Жууйн десе суу жок болот. Бизде бүт баары даяр, жаныбызда суубуз да бар, химиябыз да бар, бүт оокаттар ичинде даяр да, полностью. Достор, мен кошумчалай кетейин, жеңил машинамды алып барып, мен ичин жуудура алган жокмун, суу жок, ал үчүн сиз айткандай бөтөлкөгө суу куюп келиш керек. Анан кыргыз жигиттер эмне себептен биз ушу негизи эле Америкада комфортко көнүшкөн экен да, жалкоо бир эле кнопканы басканда баардык нерсе аткарылыш керек. Химикаттардын суунун жардамы менен ичин тазалабасак болбосун деп ачкан экен. Ошол компаниянын биринде Урмат мырза иштейт. Premium Detailing and Printing кыргыздар ачкан компания дал ошол жууп тазалоо жагын колуна алган компания менен биргеликте Урмат мырза экөөбүз Кызыл Тракка кетебиз. Эмнеден баштайбыз? Кана чаңы бир ушундук эле болуптур. Ичине киребиз, кереги жок мусорларды салабыз. Негизи эмнелер кирдейт? Чаң. Ичи баары эле кирдейт. Кире бериш жери, эшиктери, полу, панель чаң болот. Бир тракты канча убакыт жууйсуздар? 2,5 саат, 3 саат убакыт кетет. 3 саат убакыт, да? Холодильниктерин да жууп чыгасыздарбы? Биякта таптаза алып жууйбуз полностью. Кирдеп көгөрүп кеттир. Иштин оорчулугу? Иштин оорчулугу аябай кир болгон трактордо жууш кичине кыйыныраак болот. Баарын жишип, таза жууш керек. Негизи биздин милдет бул тракты ичин таптаза жууш керек. Буну айдан айдоочулар келгенде таза өзүнүн мен бул экинчи үй болуп калат да иштеген айдоочулардын. Ошон үчүн булар бизди чакырат, биз келип таза жууп берүүгө аракет кылабыз. Башында тажрыйба алуу канчалык кыйын болду? Башында жаңы келгенде бир тракты 5 саат жуугам да. Бири 5 саат жууп, таза болсун деп. 5 саат убакыт кеткен бир трак жууганга. Вот пылесос кылып бүткөндөн кийин шампуньубуз бар, чачабыз. Бул жумушка кандай келип калдыңыз? Бул жумушка ошо тааныштар аркылуу келдим. Ошо жолдош Азамат, ушундай жигиттерибиз ушу компанияны жетектейт. Ошо жигиттердин компаниясы, ушу жигиттерге рахмат. Ушу көп кыргыз жактан иштеп, үй бүлөсүн багып, эмгектенип атышат. Достор, тракка отуруу ар бир кыргыздын кыялы болсо керек. Антсе дагы тракка отураардан мурун мына биринчи клинингде иштеп, тамак ташууда иштеп, анан тракка отурушат. Химикаттарыңыз тууралуу айтып берсеңиз. Жумуштун оорчулук жактарын, жумуш тууралуу.
Жумуш эми негизи оңой жумуш жок. Бул деле мындай орто эле, өтө деле оор эмес. Иштесе болот. Ушундай химикат сепкенде маска тагып алабыз. Эми ден соолук кичине эме коптураак болсун деп. Жакшы эле Кудай буйрса. Урмат, кардарлардын талаптары. Кардардын талаптары биринчиден ошо айтылган убакытта келиш керек, кечикпей, өз убагында. Кечиксең жаман көрүшөт. Биякта убакыттын аябай тар. Экинчи талабы аябай таза жууш керек. Каждый мелочтарды, каждый жерин таза жууш керек. Анан ичиндеги жит, ар кандай життер болуп калат. Кээ бирөө тамеки чегишет, ошо життарын кетирип таза кылып бериш керек да. Бир жолу жуудургандан кийин кайра келе бергендер бар да, же тескерисинче ачууланып калгандар? Жок, бир жолу жуугандан кийин таза жакшы жуусаң клиентке жакшы жагат. Сени кайра ошол экинчи жолу кайра чакырат да. Бир жумадан кийин, 2 жумадан кийин кайра чакырышат. Именно ошол компаниянын балдар жакшы жууйт деп кайра чакырат да. Алмаштырып алып турабыз бат-баттан. Бул тряпкаларды кайра жуйсуздар да? Бул тряпканы кайра офистен жууп, кайра даярдап беришет. Урмат, клиенттер кимдер? Клиенттер в основном берде американецтер, кыргыздар деле бар, орустар бар, украинецтер бар, компания ачкандар. Көбүнчө көп бөлүгү американецтер да, кардарларыбыз. Клиенттерди каяктан табышат компания? Клиенттерди компания өзүнүн диспетчерлери бар. Ошо диспетчерлер реклама чалышат. Диспетчерлер бизге адрестер берет, биз ошол ойдон барып жууйбуз. Урмат, канча машина иштейсиздер? Канча боло чыгасыздар күнүгө компания? Биздин компанияда 15 водитель бар. Күнүнө 3-төн, 4-төн трак жууйбуз, кегеси жетишпей да калабыз. Заказдар жакшы буйрса. Жеңил машиналарга да заказ чыгат, жеңил машиналарды да жууй беребиз. Клиенттер кардарлар жакшы, ыраазы болушат, таза жакшы жууп беребиз. Жеңил машиналарды да чакырса болот, ага да барабыз. Эң негизгиси достор, атамекендик биздин өндүрүштү колдойлу деген брендибиз, сөзүбүз бар эмеспи? Ага кошумча ушу кыргыздар ачкан авто жуучу, автоклинингке сиздер кайрыла турган болсоңуздар, сиздердин акчаңыздар балдарга кетет. Балдар каяка кетиресиз акчаңызды? Кыргызстанга. Биз Кыргызстанга салабыз, үй бүлөбүзгө салабыз, үй бүлөбүздү багабыз. Ошо. Демек Кыргызстанга кошкон салымыбыз да ошол болот, Ооба да. Айдоочу отурган жай ушул химикат колдонулат, урматтуу. Ооба. Мына тряпка бериңиз, мен аракет кылып көрөм. Бул дагы оңой менен кылынчу иш эмес, окшойт. Кетип атат. Кетип атат. Жууш калыңыздар мен дагы. Макул. Достор, 3 саат аралыгы аркабыздагы кызыл сулууну тазалап жууп бүттүк. Урмат, деги эле буга чейин Кыргызстанда эмне менен алектедиңиз? Буга чейин Кыргызстанда аю компаниясында эмгек кылгам. Аякта 5,5 жыл, 6 жылда иштедим. Ошо менен бияка келип калдык, Америка Кошмо Штатына. Кыялыңыз болгон Америка? Кыялым болгон Америка. Биринчи кыялдарыңыз кандай элестеттиңиз эле? Биякта менин тууганым жашайт, көп жылдан бери. Аты Эрмек Нурбаев. Эрмек Нурбаев. Ошо тууганыбыз болот, мен кайнагам болот. Ошол киши аркылуу бияка келдик. Ошо иши рахмат, Алла ыраазы болсун. Америка көп нерсени укчубуз, жакшы айлыктар, жакшы айлык маанилар жакшы деп. Ошол аркылуу биз деле элдей болуп келип иштейли деп келип калдык. Сөз арасы айтпадыңызбы? Америка мен күткөндөй болгон жок, бир аз депчи. Кайсыл жерлери? Кандай десем, бияктан жумуштагы кичине оорураак экен, документтерибиз жок, бияка сошул алыш үчүн да көп убакыт керек экен, например. Ошол жумуш жана кичине кыйналдык башында. Анан ушул жумушту таап, ушу Азамат жолдоштуга рахмат. Ушул компанияда иштеп атабыз, үй бүлөмдү багып атам. АКШга жол кандай башталды? Канча жыл даярдандыңыз? АКШга жол 1 жыл даярдандым. Ушу 1 жыл даярданып, виза аркылуу келейин дедим. Визадан отказ алып калдык. Анан ушул через Мексика аркылуу келип калдык. Жакшы приложение чыгып калды, CBP-1 деп. Ошол CBP-1 аркылуу келип калдык Америка Кошмо Штатына. Бар эле ошол CBP-1га жетеби? Мисалы айталык, сиздер жатканда канча кыргызда жолдо күтүп турду CBP-1ды?
Биздин убакта киши көп болчу, 50-60 иш келгенбиз. Ортосунда арын бактысына жашап өткөн. Кээ бирөө эрте алып кирип кетишти, кээ бирөө 1 ай күтүп калды датаны. Достор, биздин каарманыбыз урматты. Баягы ниет кылсаң ошол болот дейт. 2 жыл аралыгы ниет кылып, бүгүнкү күндө өзүңүздөр көргөндөй Premium Detailing and Print деген кыргыздардын трак жууган компаниясында иштейт, мекендештер менен биргеликте. Ыраазычылык билдиребиз. Сиздердин кардарларыңар көп боло берсин. Анан ал кардарлар жөнөкөй кардарлар эмес. Ал кардарларыңыздар март болуп, Американ тили менен айтканда типти чейвиди көбүрөөк бере берсин.